Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башкалар менен кошо коомдук биринчи каналдын башкы директору Илим Карыпбековго да кайрылды. Анын билдирүүсү төмөндөгүдөй сөздөр менен коштолду. Илим объективдүү бол. Бардык тарапты бирдей чагылдыр. Бакиев менен жүрүп аман калдың. Эгер дазы туура иштей берсең, Атамбаев менен жүрүп аман калбайсың. Рахмат. Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүндөгү акыркы сөзү социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратты. Айрым колдонуучулар мында Илим Карыпбековдун дарегине тикелей коркутуу болгонун айтышууда. КТРКнын башкы директору саясатчынын сөзүнө карата өзүнүн пикирин билдирди. Ал жообун Фейсбуктагы өзүнүн баракчасына жарыялады. Достор, мага көп журналисттер кайрылып, бүгүнкү Өмүрбек Чиркешевичтин менин атыма айтылган сөздөр үчүн прокуратура органдарына кайрылар, кайрылбасынды сурап жатышат. Өмүрбек Чиркешевичтин айткан эскертүү коркутууларында канчалык деңгээлде кылмыш иштин белгилери бар же жогун атайын компетенттүү органдар укуктук баа берет деген ойдомун. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процесстик кодексинин негизинде кылмыш ишин козгоо үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан билдирүүлөр жетиштүү. Өзүм атайын арыз менен кайрылайын деген оюм жок. Себеби Өмүрбек Чиркешевичтин айткан сөздөрүн саясий эмоцияга алдыруу, мага басым көрсөтүү аракети катары баалап, ал киши менин жашоомо, ден соолугума чынында зыян келтиргиси келбейт деп ишенгим келет. Ошол эле учурда Өмүрбек Чиркешевичти, башка саясатчыларды, коомдук ишмерлерди саясий айдыңда сөз айтып кадам таштаарда токтоолукка, жоопкерчиликке чакырып кетет элем. Өмүрбек Чиркешевич, сиздин душмандарыңыз аз эмес болсо керек. Ошол эле учурда мага дагы терс мамилесин көздөп жүргөн адамдар жок болбосо керек. Сиздин мага айткан саясий эскертүү, коркутууларыңыздан кийин ошол адамдар бул абалды колдонуп менин же менин жакындарымдын жашоосуна, ден соолугуна саясий эмес, түз кооптуу кадамдарды кылбайт деген кепилдикти бере албасаңыз керек. Бул себептен сиздин бүгүнкү кадамыңыз сизге дагы, мага дагы эч бир жакшылык алып келбейт деп эсептеймин. Ал эми тең салмактуулук, ар тараптуулук жөнүндөгү эскертүүлөрүңүз боюнча булар КТРКнын негизги принциптери экендигин белгилеп, мындан ары дагы бул принциптерди бекем карманганга толук аракет кылмакчыбыз. Аягында башкы директор бардык тараптарга, анын ишинен Өмүрбек Текебаевге ден соолук, тынччылык каалап, сабырдуулукка чакырды. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук биринчи канал. Өттү. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын директору Илим Карыпбеков өзүнө келди. Буга чейин ага операция жасалган. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков Илим Карыпбековдун жашап кетүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирди. Операция 2 саатка созулган. Учурда бардык керектүү дары-дармектер менен кан жетиштүү деп билдирет Кубатбеков. 1 мартта түнкү саат 3-4 чамасында Коомдук телерадио берүү корпорациясынын директору Илим Карыпбеков унаа кырсыгына кабылган. Бишкектин түштүк магистраль жолундагы Сенатор кафесинин тушунда Range Rover унаасын башкарып бара жатып, жол тосмосун ашып өтүп, түркүктү сүзүп алган. Илим Карыпбеков кийинчерээк номер 4 шаардык ооруканага жеткирилген. Поздошный вена деп коет, крупный чоң ошол айрылып кеткен экен. Ошолордун баары тигилип, азыр калыбына келип, мындан тышкары дагы ички ичегилерде дагы 2 жерден үзүлгөн экен, аларды дагы тигилип, реанимационный жанагы бригадабыз, дарыгерлер алышып иштеп атабыз. Эми калганын убакыт көрсөтөт.